Бул ырчынын ажарына көптөгөн айымдар суктанышат. Ырчы өзү айтмакчы, анын ийгилигине айрымдар ичкүйдүүлүк кылса, кээси бактылуулугуна көз артат. Ананда эки кыздын мээримдүү энеси, жолдошуна камкор жубай Анжелика үй бүлөсү менен чыгармачылыгын бир калыпта алып баратат. Жакында эле өзү тууралуу тасмага тартылып жана журнал чыгарганга жетишти. Эң негизгиси аз күндө 3-чү жолу эне болом деп турган ырчы айым бул ирет кош бойлуулук мезгили өзү жана үй бүлөсү тууралуу кеп салып берди. Бул 3-чү кош бойлуулугум абдан сонун өтүп атат. Тактап айтканда ушул чыгармачылыктын үстүндө биринчи жолу ушундай өзгөчө деп эми баягы бардык эле тамашалап күлүп калышат. Точно ырчы же бийчи чыгат депчи. Анткени баягы февраль айынан баштап эле гастролдордо жүрөм. Баягы өзүмдү жакшы сезип аткандан кийин коптонгон деле жокпуз. Анын үстүндө 40 мүнөттүк жолдо самолет менен ош жака барып келгеним болбосо көп деле жол жүргөн жокмун. 2 кызыбыз бар. Чоңу болсо мына 2 класста окуп атат. Кызым абдан бөбөк күтүп атат. Кичүү кызым Элима болсо 5 жашта. Андан кийин ошо Элимадан сурап калабыз. Кызбы же кызбы? Сен сурасаң депчи десек, мени карап, мен кыз болушун каалайм дейт да. Мен дагы сестренкам болсо дейт, жумшайм дейт, анын чачын тарайм дейт. Неге мен эле жумшай берет Айыма депчи. Айыма болсо мындай кичине баягы бөбөк эми чоңойгонгобу көп деле мындай күткөн жок да. Кичинекей наристе келет деп эле күтүп атат. Биз деле баягы 2 кыздан кийин уул болсо же кыз болсо деп деле бир күткөн жокпуз. Бирок ошончо да 5 жылдан кийин Кудай таалам өзү берип атат. Аман эсен дени сак болсо. Бирок билбейм кандай. Мен айттым ошол уулбу кызбы айтпагыла, мага ден соолугун эле айткыла дедим да, сюрприз болсун деп атабыз. УЗИге барганда эле азыр мынтип сурашат экен, баягы пол ребенка деп баягы жынысын айтыш керекпи же айтпаш керекпи? Мен киргенде эле жок айтпагыла деп айтам. Уул болсо биз тандап койгонбуз. Оңой эле да. Ал эми кыз болсо бизге ошол чоң мындай суроо жаратып атат. Кыз болсо билбейм аты кандай болот. Атасын айтсак, төрөлөрсүнчү, эми төрөлгөндөн кийин деле көрөбүз да деп койду. Бирок ошончо дагы Айыма Элимага уйкаш, мусулман аты болсо экен деп азыр караштырып жаткан учурум, бирок таба элекмин. Уул болсо биз ошол жолдошум ошол баягы урмат болгондон кийин баягы мен өзүм жакшы көргөн ат бар болчу, Умар депчи. Анан азирети ошол ыйык ат болгондон кийин ошол атты ыйгарсакпы деп ойлогонбуз. Балким мунусунда дагы Айыма Элима окшогон дагы суп-сулуу кыздуу болсо, дени сак, эмкисинде дагы уулдуу болорбуз. Жолдошум мага эле эркелейт. Мен жолдошумду эркелей албай койдум, 3-чү боюмда бардат эле. Баягы буттарыбыз шишип, кичине кыйналабыз да, ошол маалда жолдошум бир күн коюп, бир күн футболго барат, анан кийин кайра наоборот жолдошумдун буту шишийт дебеймби. Жолдошум муну жегим келип атат, тигини жегим келип атат деп орозо маалында аябай эркеледи. Айтып калдым, сен кош бойлуу болсоң керек менин эле деп, бирок бир да жолдошума муну жегим келип атат, тигини жегим келип атат деп деле айтпайм. Түштө мындай бир нерсе жегим келсе, кыздарым менен барып, кафеден жеп, же курбу кыздарым менен көп жүрөм. Мунусунда жолдошум көбүнчө ошол мага ашлям фуд алып берип атты. Ашлям фуд жегим келип эле экөөбүз ошол жактардан чыкпай жаттык. Ырчы айымдын жашоосу ар дайым элдин көңүл чордонунда болгондуктан ар ким ар кандай сөз айтышат. Андыктан азыркы кош бойлуу кезинде түшкөн сүрөттөрүн социалдык тармактардагы баракчаларынан көрүп көз тийип кетет деген ырымдарга анча маани бербээрин билдик. Көптөрү айтышат, көз тиет деп. Мисалы, ошол эле жолдошум менен түшкөн сүрөттөрдү көп жарыялагым келбейт, экөөңөрдүн бактыңарга дагы көз тиет деп көп айтышат. Кош бойлуу кезимде, мисалы үчүн Айыма Элимада мен бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Корком да, ошол кош бойлуу кезимде сүрөткө түшсөм эле бир нерсе болуп калат, мындай кандайдыр бир сезимдер болгон. Анан кийин карап көрсөм, ал жакшы бактылуу бир күндөрдү, аяк затына келген бактылуу ошол мезгилдерди дагы сүрөттөп коюш керек экен сөзсүз түрдө.
Анан азыр болсо эми Кудай сактасын деп эле кыстып эле койсо экен деп. Мен билгенден көптөгөн инсандар жубайын көрсөткөндөн коптонушат, жада калса, же жолдошум, же наристесин, менде андай деле жок. Мисалы үчүн өзүм деле кичинекей кезимден баштап эл алдында болуп калгандыктан Кудайга шүгүр, баягы кичине кезимден баштап эле элдин көзүндөн, элдин назарында жүрөм. Анан кыздарым деле баягы тааныштардын, биздин сахналаш досторубуздун клиптерине көп тартылып атышат. Канчалык катсаң деле бир күнү көрөт, тааныйт да, билет да. Анан канчалык каткан сайын ошончолук эле бир баягы жаман нерсени өзүң алып келбей эле, билбейм, элдер менен тең бөлүшүш керек. Менде андай эле нерсе жок. Мен сүрөт менен деле бөлүшүп, жеке жашоом менен деле бөлүшүп болуп калат. Учурлар бардык темадагы суроолордун бардыгына жооп берип, ачык болгонго аракет жасайм. Каарманымды кайсы жерде болбосун жолдошу жандап жүргөнүнө күбөбүз. Мындан улам үй бүлөдөгү бийлик Анжеликанын колундабы же жолдошу Урмат мырза жубайын жалгыз жибергиси келбейби? Анткени менен ээрчишкен 2 жашка суктангандар көп. Чынында эле мырзалар башында айтат да, дагы кандай болсо дагы мен башкарам деп, бирок көп учурунда, мисалы карап көрсөк, бардыгыбыз эле энелер үйдө баягы туура сөз айтып, албетте жолдошторуна баш ийет да. Мен жолдошума баш ийем, жолдошуман корком. Атабыздын сөзү үйдө 2 кайталанбаш керек да. Муну кыздарым да билет. Жанымда акыркы учурда көп жүргөн себеби мен кош бойлуулугума байланыштуу. Азырда болсо урдабай турбайсыңбы, же өзүңдү жакшы сезип атасыңбы деп, анан жакшы бардыгы сонун десем деле, жок бир нерсе болуп кетсечи деп, жанымда болуп эч кимге баягы табыштай албайт да. Бийлик деген эми бул бүгүнкү күндө адамдар кандай түшүнөт мен билбейм да. Менин түшүнүгүм боюнча, эгерде эне үйдө тың болсо, балага жакшы тарбия берет, үй бүлөнү жакшы алып кетет, жолдошун да жакшы карайт, иштейт. Бүгүнкү 21-кылымдын баягы айымы дебейинби, энеси. Жолдошум болсо өзүнүн жумушу менен алек да. Бизге деле көп убактысы деле баягы боло бербейт, бирок ошентсе дагы бул нерсени балким чогуу барган кечелерде айтып атса керек. Анткени мен жолдошумсуз бир кечелерге барганды жактыра бербейм. Себеп дегенде баягы кандай жанымда болсо жүрөгүм тынч да, анын да жүрөгү тынч дегендей. Мына ушундай сүйгөнүнүн сүйүктүүсү болгон ырчынын жолдошу депутаттыкка аттанып жатканы тууралуу кеп уктук эле. Бирок Урмат мырзаны депутаттыкка талапкер депутаттардын арасынан байкабадык. Жолдошума мындан 5 жыл мурун деле сунуштап келген, ошондо да акылдашкан. Анжелика ошондой депутаттыкка мени чакырып атышат, өзүм жеримен, шаарыман татыктуусун деп атат, кандай карайсың деп. Мен айткам, эми сен мындан 10 жыл мурун деле бир бийликти же депутаттыкты элестетпей эле жардам берип келгенсиң. Эми сен депутат болуш үчүн баары бир адамды угушуң керек, анын сөзүн сүйлөшүң керек, бирок сен андай адам эмессиң. Баары сен өзүңдүн айтканың менен жүргөнгө дагы кыйынчыраак болуп калат го, ойлонуп көр деп айткам. Анан жолдошумду анда кое турайын азыр деп. Анан быйылкысына дагы, буунусуна дагы жакшы эле сунуш түштү, бирок баягы ошол бир эле айылдаш Урмат жолдошум сыйлаган байке талапкерлик болуп аткандан кийин азыр жардам берип жүрөт. Аялдын амалы 40 эшикке жүк дегендей, ырчынын бүгүнкү күндө багынтып келе жаткан ийгиликтеринин сыры анын амал көйлүүлүгүндөдүр. Бул сапаттында оң жактары бар экенин айткан ырчы, аял киши негизи эле жашоодо куу болушу керек деп эсептейт. Мисалы, мындай карасаң, кичинекей кыз деле аябай амал көй болуп көрүнөт да. Мисалы үчүн ошол эле урушайын десең, мен деле кыздарым мени карап, жылмайып күлүп, "Мам" деп кайра башка бир нерсени сүйлөп жүрөт да. Бул деле болсо ошол ойлойм, баягы аны да билиш керек да. Аял киши өзү негизи эле мындай жашоодо куу болуш керек. Куу аял заты деле бул ошол анын акылдуулугу. Үйдө деле ошол жок нерседен бар нерсе жасай калып, ошол эле бир туугандарды жакындатканга, бардыгына ошол аял затынын ошол мүнөздөмөсү, кандай десем, чоң деп түрткү берет болуш керек да, плюс жагынан. Ырчайым айланасындагыларга кандай мамиле жасайт деген сурообузга мени жактырбагандарга жагалдануудан алысмын деген жоопту алдык. Эгерде адам мага боюн көтөрүп, өйдөдөн сүйлөсө, мен дагы өйдөдөн сүйлөп, боюм көтөрүп басып кетем.
эгерде адам жөнөкөй жашнакай баягы жылуу жүзү менен жылмаюусу менен кайрылса, мен сөзсүз түрдө андай ошондой эле жооп бергенге аракет жасайм да. Көп учурда айтып калышат, мындай боюң көтөрүп жүрөсүң дегенде. Мен да айтып калам, кандай адам мага баягы мамиле жасаса, мен да ошондой мамиле жасайм. Мисалы, мени жактырбаган адамга мен аракет деле кылбайм, мага жагынышым керек деп жакшы сүйлөп, күлүп, жылмайып, андай нерседен өттүм десем болот да. Анжелика ачык айрым мүнөздүү ырчы болгондуктан кызматкерлерине деле тең туш катары мамиле кылып, жумуштан да адамдык сапатты өйдө коёрун айтты. Кызматташкан ар бир инсан мен сыйлаган инсан ал. Мен эгер адамды сыйласам, мен ал адамды эгер жакшы көрсөм, мен ал менен сөзсүз түрдө кызматташам. Биздин саныбыздын кызматкерлери ошол эле айым мода тармагында, айым сулуулук тармагында 30дан ашык айымдар баягы кызматташып келебиз. 8 жылдан ашып калды. Эң биринчи мен достук мамилени ортого коем. Контракт турган учурда дагы ал жөн эле кагаз деп айтам да. Эң негизгиси бул адамгерчилик, ортобуздагы сый урмат бардыгын артка таштап коет депчи. Кайсы ырчы болбосун, алар үчүн пиар чыгармачылыкта эң маанилүү нерсе. Бирок каарманымдын күйөрмандары ал өзүн ашыкча пиарлайт деген комментарийлерди калтырып калышат. Ооба, мен өзүмдү пиар кылам. Эгерде баягы Instagram баракчасы боюнча керлер айтып калат, кечке эле сүрөтүн жүктөй берет депчи. Бул жашоо туура бир көз караш деп эле ойлойм. Мен улам сүрөт жүктөгөнүмдө эле, жүктөбөй калсам деле көптөр жазат, эмнеге сүрөт жок, бир нерсе болду жеке жашооңузда деп кайра бир коптонуп башташат да. Мен ошол айта көрсөткүм келет, мындай 9 айлык кош бойлуулук мезгилде деле тургула, жатпагыла, жашнакай кийингиле, өзүңөрдү өзүңөр карагыла, бул жака баргыла, тиги жака баргыла, балдарыңарды бул жака алып келгиле дегендей кылыпчы. Келгиле бул жактан чогулабыз, келгиле мындай кылабыз деп бир мындай мунун бардыгын бир жакшы жактан мындай көрсөткүм келет да. Биздин маек аял заты катары бактылуусузбу деген ар бир аял киши үчүн маанилүү болгон суроого жооп алуу менен аяктады. Бактылуумун, Кудайга шүгүр. Бакыттын эң биринчиси ошол. Айтып атпаймынбы, күндө эртең менен баягы ыраазычылык билдирем. Алла таалама, мен эгерде эч кимди капа кылбасам, мен өзүмдү бактылуу сезем. Эч ким мага капаланбаса, мен бактылуумун. Өзүңдү канчалык бактылуу сезип турсаң дагы, сен ар дайым эле мен бактылуумун деп жар сала бербейсиң да. Көп учурларда мен бактылуумун деп айткандан абдан корком. Бактылуумун деп айткандан дагы алыс болом. Кайсыл учурларда кээ бир адамдын жашоосундагы бакыт чөмүчү кичине бөксүп турган кезинде мен баш ошол адамдын жанында бактылуумун деп айткандан алысмын да. Бул дүйнөдө мени